Биз болсо Таңманай программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү темабыз бул би туурасында болуп атат, же болсо танго. Эми дегеле бүгүн студиябыз бийге оролуп, бий өнөрүн көрсөткөн бизде таланттуулар дагы бар. Ооба, азыр болсо сиздерге сонун бир сюрприз даярдап койгонбуз. Аванти бичлер ансамблинин сонун музыкалык чарба деген турат, карабайсызбы? Би чарбасынан да чогуу бийлейбиз, кеттик. Немесе биздин телекөрүүчүлөрүбүз өтө кызыгуу менен көрүп жатышат болуш керек. Дегеле азыр биздин кыргыздын мыкты бии болгон бул кичинебизден чоңоюп келе жатканда эле кыргыз бийин биле үйрөнөбүз, колдор мындайдан кетип. Азыр кыргыз бийин эң алгач сиздерге тартуулаган турабыз. Даяр болсок, Жакшы. Биздин кыздарыбыз даяр. Аванти бичлер ансамбли жөнүндө кыскача маалымат бере келе турган болсок, бул жетекчиси, башкы хореограф, көркөм жетекчиси деп койсок болот. Назик аттуу биздин таланттуу эжекебиз бар. Ошол эжекебиз түзгөн бичлер ансамблинин кыздары азыр баарыңыздарга сонун бий тартууламакчы. Кеттик анда эмесе. Болсын, азаматсыздар, Аванти бийчилер тобу болду алдыңыздарда кыргыз бий менен, Баракелде кыздар, эң сонун келиңиздер, орун алып бериңиздер. Аны эмесе тааныштыралы. Тааныштыралы, Назик эже, кош келиптирсиздер. Аванти бийчилер тобу бизде конокто болду. Болуп атышат дейличи. Назик, кандай келип алдыңыздар? Маанайлар кандай, таңкы маанайларыңыздар? Жакшы, буюрса. Эң сонун, Мисалы ушул кыргыз бийди даярдоо үчүн канча убакыт талап кылынат сиздерде? Эми негизи эле бир жакшы бийди коюш ар кандай убакыт болуп калат. Негизи 1 ай болобу, 2 ай болобу, кээ бир бийлер жарым жылдап жаралат, 1 жылдап жаралат. Анткени улам бир нерсесин өзгөртөсүң, бир жерин карайсың, кайра өзгөртүп отуруп, эми бир 3 ай, 2 айда жакшы бий даярдаса болот. Жакшы. Бийчилер тобу канча жылдан бери келатат? Анан кийин сиздер бир гана кыргыз бийин эмес, баардык жанрда бийлейсиздер, менин билишимчечи. Ошол жөнүндө группага, бий тобуна бир аз токтоло кетсек. Биз негизи жакында эле 3 жылдык концертибизди белгиледик. Отчеттук жакшы өттү, көрүп алдык, буюрса. Анан кийин биз ар кандай бийлердин түрлөрүн бийлейбиз. Ошо кыргыз бий, элдик бийлер, заманбап бийлер, жана латиноамериканский чыгыш бийлери десек, негизи эле бүт бийлерди, бардык бийлерди билебиз. Эми сиздердин тобуңуздардын аты Аванти экен, эмне үчүн Аванти? Кызык суроо. Бул Аванти деп өзүбүз ушу башында жаңы топтолуп атканда ойлонгонбуз. Анан Аванти деген сөз негизи алдыга, биринчи дегенди түшүндүрөт.
Ошол себептен тандап алганбыз. Дайым биринчи дегенди түшүндүрөт. Дайым биринчилерден болуп жүрөгүңүздөр эле. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер түзөп билесиздер. Фаналдарыңыздарга сурооңуздар бар болсо 56 56 72 сандарына байланышка чыгыңыздар жана WhatsApp аркылуу 702 60 83 11 сандарына билдирүү узатсаңыздар болот. Биз бүгүн бий темасына арнаганбыз, анын сырткары социалдыктан бийлерди отпайбызбы? Ушулар жөнүндө дагы кеп кылабыз да. Билгениңиз боюнча сиз дагы билесиз, ошол социалдык бийлер жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Биз азыр ушу Бишкекте уже 2-3 жылдан бери ушу социалдык бийлер абдан популярный болуп атат. Анын ичинен ошо бачата, сальса дегендер, кизомба дегендер, анан жаңы эле ошо жакында эле звук деп дагы бизге жакында эле мастер-класс болуп өтүп, аны ошо жакта Кыргызстанда биз биринчиден болуп ошо алып келип презентация кылдык. Андан кийин ошол бийлер бул деген эмнеси менен артыкчылыгы, бул жерде жашына карабай баардыгы биле алат. Бул бийлерди, социалдык бийлерди. Анан мен өзүм ошо Унпас школунда бийлеп баштагам. Өзүм негизи кыздарды башка бийлерге үйрөтүп, бирок ошо мага кызык болчу да, башка кандай бий үйрөнсөм өзүм депчи. Анан ошондой эме социалдык тармактагы бийлер ачылганын угуп, анан ошо Унпаса мектебине барып, ошол жактан сабак алып, өзүм да үйрөнүп, анан азыр көп жерлерде ошо бийлеп жүрөбүз. Мына ушул социалдык бийлерби же болсо бийлердин башка түрү кайсынысын үйрөнүү мындай кыйыныраак сиздер үчүн дагы? Эми биз үчүн бардык эле нерсени эгер үйрөнгүң келсе, оңой отурбайт. Ар бир бийдин, ар бир кыймылдын өзүнүн оорчулугу бар. Ошондуктан мен айтат элем, оңой эч нерсе жок деп. Жакшы. Кыздар, сиздер үчүн Авантиге качан кантип келип калдыңыздар? Канча жылдан бери бийлеп атасыздар? Бий дегенде сиздер үчүн эмне? Негизи биз бул жерге 3 жылдан бери бийлеп жүрөбүз. Назик эже менен 3 жылдан бери чогубуз. Бий биз үчүн жашоо. Өзүнчө жашоо. Биз эч качан жашай албайбыз деп ойлойм. Негиле бир нерсе жасап жатсак деле бийлеп басып, ушундай да идиш жеп атсак деле бийлейбиз. Тамак жасап атсак деле бийлеп, ушундай ардайым бийлеп. Кыргыз бийинен башка да кайсыл жанрларда бийлейбиз? Кайсыл тимеле тытыйбыз бийди? Көп эле стилде бийлейбиз, современный, бүт эле. Баарын бийлейсиз. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дегеле эл аралык танго күнү да белгиленип атат, Мына ушул аргентиналыктардан келген танго бии кайсыл дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун мына ушул бийди билеп жүрүшөт. Ал эми азыр биздин бийчилер арасынан танго эмес, биз сальсаны билейбиз, Анда азыр окшош эле, жакын жоктары көбүрөөк дегендей, анда биз Назиктин аткаруусунда бийлетпейлиби, Мастер-класс өтүп бербейсизби Назик эже бизге? Үйрөнүүгө аракет айтып калбадык белек, танго болобу, сальса болобу, кизомба, бачата, звук негизи баардык ушул социалдык бийлер өнөктөштөр менен биленет, Жакшы. Анда барпы? Сиз өтүп бериңиз, Назикке жардам берип. Мен өтөйүн, анан жогоруда биз дагы айтканбыз, неме депчи? Өтөйүн. Социалдык бийлерде өзүңүз билгендей, эркек кишинин дагы ролу аябагандай чоң депчи. Бизге алгач көргөзүп бериңиз, билеки кыймыл. Мен силерге негизги кадамдар дейт, основаларын. Основа бизде негизги кадамдар деп айтылат. Баштаганда биз негизи сол буттан алдыга 1 2 3 артка кайра 1 2 3 сол бут менен 1 2 3 1 2 3 ушундай эле оңго сол жакка да кылсак болот. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Мени кыймылдайт. Андан кийин ушундай эле кыймылдарды артка да кыла алабыз да. 1 2 3 Мен кыймылдай албайт окшойм. 1 2 3 1 2 3 Жакшы. Андан кийин бул негизги өнөктөштөр менен бийлегенде ошондо уже бетиң менен карап, андан кийин мен калдым эми. Кол менен көбүнчө бул социалдык бийлерде эркек кишилер кыздарды алып жүрүш керек. А кыздар угуш керек. Барпы эми өзүңдү көрсөтөйүн. Азыр мындай кыймылдайсыз. Сөз менен баштарбайлы. Музыка сураналыбы же биринчи көргөзөлү бир-эки көрсөтөлү? 1 2 3 1 2 3 кандай? Бардыгы Үйрөнүшү оңой эле болуп атат окшойт. 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Азамат 1 бар 2 уят 3 болот кесиң. 1 2 3 эсимде бар экен атаң көрүп карачы. Музыка сурана ал назгеже. Жакшы. Урматтуу режиссерлор. Жакшы музыкага. Музыкасы менен билели 1 2 3 деп э. Кеттиги. Машинда. Кандай эле? Шундай. Окшодот. Опа. Не барбы. Мындай. Caliente. Кандай эле? Шундай? Мен айтам. Атаң көрүп. Кандай кылабыз эми? Колдор. Эң сонун. Азаматсыздар. Биринчи үчүн барбы Азамат. Эле берилип кетти го. Бүгүн кайтып көрсөтөт. Баракелде. Soy un canto sabroso. Si tú lo gozas, yo también lo gozo. Şunday ya? En son. Şimdi hareket. Hop! Oh, neyse geçer. Belgilе пештен чабышып коелу Азамат. Биринчи сонун болду. Окшошту? Окшошту. Азамат барбы. Сонун экен. Эми бүгүндөн баштап биз дагы үйрөнөлү, э? Курска жазалыбы? Жазылыңыздар. Сапаралык сонун. Барбы да жашы ошо кичине шарттарын билгенге оңоюраак болду. Жакшы. Барбы өзү Азамат жигит да. Кепти башка жака бурбай берет. Мен мактоолуу болочу деп койчу. Жакшы. Социалдык бий бардык теле көрүүчүлөрүбүзгө сунуштап кетебиз. Бийлеңиздер, энергия алыңыздар, сонун жанр десек болот экен. Чынында бул бийди үйрөнүш үчүн көп убакыт талап кылынат. Мисалы барбы азыр мурда бир аз бийлегенди үчүн эсинде экен да. Биринчи бийлегенде мисалы буттар келбеши мүмкүн дегендей канча убакыт талап кылынат? Мен өзүм мисалы үчүн үйрөнүп жатканда 1 жыл ушу негизги шарттарды үйрөнүш үчүн колду кандай көтөрүш керек, бутту кандай кылыш керек, буттар ооруп, анткени бул жерде кичине буттардын кыймылы башкача болот атпайбы? Бат-баттан анан кичине буттун күчү менен бийлегендиктен абдан эле кыйын болгон магачы. Андан кийин еще мен башка бийлерди бийлеп жүрүп, анан такыр башка сферага түшүп калгандай болуп, өзүм башында кыйналгам. Түшүнүктүү. Авантиге кайрадан токтолсок, 3 жылдан бери бийлеп атат экенсиздер, бардык бийлерди камтыгансыздар. Дагы алдыда кандай пландар бар десек, бизде байланыш телефон бар экен. Алабыз. Саламатсызбы? Алло. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким жана кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Мен бул жерде отурган эжекелериме чоң ийгилик каалайм. Жактан ушу чоң ийгиликтер каалайм. Ушунчалык даражага барган экенсиздер, мындан ары ийгиликтерди каалайм силерге. Ошо бийди канча жашыңыздардан баштап жүргүңүздөр. Түшүнүктүү. Мен дагы силерге окшогон чоң бийчи болгум келет, ошол себептен айтып кетсеңиз. Чоң рахмат, түшүнүктүү болду. Өзүңүздөр канчада баштагансыздар, анан
Негизи азыр жашырың канчада экенин сурай алган жетишпей калдык. Канча жаштан баштап бийлей берсе болот? Негизи биздин ансамблга 5 жаштан баштап, ар жагы 65 жашка чейинки эжелер да билишет. Эркин демек бар келе алат, эң салам. Жакшы, демек урматтуу бизди көрүп жаткан болсоңуз, телекөрүүчүбүз айталы, сиз дагы келип, дал ушул Аванти биштер ансамблинен бий үйрөнсөңүз болот экен. Жашыңызды эске албайбыз. Ама өзүңүздөр канчадан баштагансыздар деп суроо берди эле? Мен өзүм 10 жаштан баштап бийлей баштагам. Мен 15 жаштан баштап. Назикече, сиз бий сферасына, бий дүйнөсүнө, бий чөйрөсүнө дегеле качан келип калдыңыз? Мен негизи эң биринчи бийге барган 7 жашымда болгондо. Андан кийин бирок ошо бийге иштеп баштаганыма уже быйыл 8 жылдын жүзү болду. Бий менен иштейм. Аванти биштер ансамблинде жаш кыздар да бар экен, ортомун, улуумун, негизи эле ар бир чөйрөдөгү же болбосо ар бир муундагы адамдар менен, кыздар менен, балдар менен иштешүү бир топ эле оор болуш керек. Анан алардын бий үйрөтүү учурда жалпы саныңыздар канча үй бүлөңүздөрдө? Бизде негизи азыр 3 филиал бар. 3 филиал менен ошо жакында 3-чү филиалыбыз ачылды. Ошол менен азыр бизде бир 200дөн ашыгыраак кыз тарбияланып жатат. Ооба, бийлешет. Аябай чоң үй бүлө болуп калдык. Анан мен булар кыздарым деп айтам, чоң кыздарымдычы, анан кичинекейлерим, неберелерим десем эле күлүп калышат. Сиз жаштайын экенсиз депчи, ооба. Анан калгандары көп айга. Түшүнүктүү. Мисалы, бийди үйрөнүп атканда өзүңө көңүл буруу менен үйрөнөсүң да, ушуну үйрөнүп алайын, бир нерсени жаттап алайын депчи. Ал эми бир бийди үйрөтүү кандай сиздерде? Мисалы, бирөө кыла албай жатса, биле албай жатса, кыйын го, анан кантип урушасыз? Ошолор туурасында айтсаңыз. Ушу биздин өзгөчөлүгүбүздүн себеби дагы ушунда. Биз мисалы үчүн мен урушпайм. Антип катуу айта албайм. Адамдын көңүлүн оорута албайм, бирок мен жакшы түшүндүрө алам. Сиз мындай кылсаң мындай болот. Мындай кылсаң муга жетишесиң деп айта алам да. Бирок негизи эле ушу кыздар да билет, ушу кыздарды да урушпайм, кичинекейлеримди да, чоңдорумду да урушпайм. Биз өзүбүз ушундай тартипте көнүп калганбыз. Бардыгынын өздөрүнүн ордунда да. Ошо бардыгы тең кандай кылышты, эмне кылышты тең билишет. Жаңы келген окуучулар болсо көрөбүз, шыгы бар болуп, эме билеп кете алабы. Бирок биз сиз биле албайсыз, биле албайсыз деп да айтпайбыз. Үйрөнүп кетсеңиз болот деп түшүндүрүп беребиз да. Жакшы. Балдар барбы топто? Балдарыбыз башында бар болчу. Анан кийинчерээк кичине ушу балдар бийден бир аз кичине башка сферага өтүп кетишти. Жалаң кыздар. 200дүн баары кыздар. Түшүнүктүү. Аванти түзүлгөнгө чейин сиз өзүңүз кайсы бий топто билип келгенсиз? Мен өзүм көп жакта бийлерди үйрөнүп, көп жерлерде мастер-класстарды алып, мен атайын мындай топтордо бийлечү эмесмин. Мен ошо иштегеним эле, мен негизи ошо бий сферасында иштеп баштаганымда ага чейин эле иштечүмүн. Кесибиңиз кайсыл? Мен өзүмдүн кесибим негизи башка сфера, журналисттик кесип, бирок азыркы учурда дагы ошо окуумду өзүмдүн ошо бий сферамды дагы жакшылап дагы даражаны көтөрөйүн деп окуп жатам. Социалдык бийлер жөнүндө неметип атпайбызбы? Анан кыздар сиздер да бийлейсиздерби? Социалдык бийлер. Сиз социалдык бийлерди үйрөнүп кетип окшойсуз азырынча. Жок, булар биздин жанагындай мастер-класстарга, кээ бир эмелерге эле барып калышат, бирок булар азыр кичине булардын иши башка да. Азыр бизде эме болуп атпайбы? Көптөгөн тойлор эмелер болуп, булар азыр ошолор менен алек болуп калычу. Чоң рахмат сиздерге келгениңиздер үчүн, бий көрсөтүп бергениңиздер үчүн, мастер-класс үчүн. Биз оксо бир аз жүргөнгө аракет кылып алдык. Бүгүн бизде конокто Аванти бийчилер тобу жана Назик. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Чармачыл ийгиликтер каалайбыз. Үй бүлөңүздөр кенендей берсин, өсө бериңиздер дейли. Эми биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы маанайда алдыга карай иш сапарыбызды уланта беребиз. Музыкалык чарма сиздер үчүн жаңырсын.